Саясатчылар, бийлик, окуялар, тагдырлар. Салам радиосунда ачык микрофондо байланыш күтөбүз. Кутмандуу күнүңүздөр менен дагы бир жолу сиздер угуп жаткан радио Салам радиосу түз эфирде кезектеги программабыз. Бизде түз эфирде конокторубуз бар. Бүгүн бизде студиябызда конокто аябай студиябыз ажарлуу болуп, мээримдүү болуп, жылуу болуп баштады. Анткени бизде сонун ак элечек апаларыбыз отурат. Бүгүн биздин студиябызга конокко Кыргызстанда Help International Борбордун Баткен айылдык кеңеш кызматынын ишке ашыруусундагы Борбордук Азиядагы жакырчылыкты кыскартуу долбоору алкагында 20 айылда өз ара жардам топтору уюштурулган. Буну ОЖТ деп коет экен. Бүгүн бизде конокто Жаңы Жер айылынын ушул айымды өз ара жардам берүү топторунан келген айымдарыбыз бар. Жаңы Жер айылынан тоок багып, өзүнчө азыр кичи бизнести түзүп баштаган Эркебаева Эминиса эжекебиз. Саламатсызбы эжеке? Жана күнөзкана иштеткен Сабирова Мисилим эжекебиз бар, ушул Жаңы Жер айылынан. Саламатсызбы? Жана Кызыл Бел айылынан күнөзкана ээси Балтабаева Кумур эжеке. Саламатсызбы? Жана тоок баккан Ирматова Сайрам эжеке да Кызыл Бел айылынан келген. Мына ушул татынакай айымдарыбыз менен биз бүгүн ушул кантип иш башташты экен, эмне кылып атат, кандай пайда көрүп атышат дегендей, же кандай зыян тартып атышат, мына ушул тууралуу сүйлөшөлү деп түз эфирге конокко чакырганбыз. Кош келипсиздер. Сиздер менен бүгүн өздөрүнүн иш тажрыйбалары менен бөлүшөт. Эгерде сиздерде өзүңүздөрдүн кызыктырган суроолоруңуздар болсо дагы 0771 69 05 69 номуруна чалып, биздин конокторубуздан сурап жооп алсаңыздар болот. Анда кош келипсиздер. Биринчи Эмигүлсүн эже. Ой. Эминиса эжеке, сизден баштасак, мына сиз дал ушул долбоорго кантип туш болуп калдыңыз? Каяктан маалымат алдыңыз? Же өздөрү сизге барыштыбы? Айтып берсеңиз, микрофонго жакыныраак. Саламатсыздарбы? Биздин айылыбызга ошол Хелпейжиден чогулуш кылып, чогулушка чакырды, чогулушка бардык. Барсак, анан андай жакырчылыкты жоюу боюнча экен. Жакырчылыкты жоюуда мен мигрантта балдарым бар эле, неберелерим үйдө, бир 6-7 неберем бар. Ошолорду анан мен ушундай деп айтсам, анан кийин сизди жазабыз, макул, мигрантта балдарыңыз, кыздарыңыз көп экен, ошон үчүн неберелериңизге өзүңүз да пенсияда кар экенсиз, улгайгандарга кошулат экенсиз. Ошого сизге жардамга беребиз. Анан мен сурадым, силер муну жардамга берсеңер, мен анан кийин кайтарымы кандай болот? Мен кийин силерге кандай төлөп калам муну? Десем, анан жок, бул кайтарымсыз ихсан деди. Кайтарымсыз кредит деди. Анан онда мен макул деп анан кийин мени жазышты. Кийин 15 тоокту тоок капасы менен берди. Сиз буга чейин сиздин өзүңүздө тоогуңуз бар белеби? Бар эле. Жайдары тоогум бар эле. Анан онун өзүнүн капасы бар эди. Анан булар өздөрү тоок бага турган шарты менен, суу иче турган краны менен, жем жей турган ошол акырлары менен жакшына шарты бар тоок капа беришти. Анан 15 тоок. Анан 15 тоокту бактым. Анан 2 айдан кийин тукумга кирди. Бизге чөжөсү келген да. Анан 2 айдан кийин тукумга кирди. 15 тоогуңуздун чөжөсү канча чөжөсү сизде сакталып калды же бар эле? Өзү чөжө, негизи чөжөсү келген бизге. Тукумга кире эле келген. Анан азыр немеде? Жок, ошол 15 тоогуңузду тең бага алдыңызбы же өлтүрүп койгонуңуз болбоду дейм да. Неме чөжөсү деле бир экстаси өлүп калды. Бир тийген бекен бир нерсе болгон экен азырынча. Анан кийин сал өзүнүн бири чокуйт экен анан. Чокуганда анан экөө өлдү. Ошон менен 11 тоогум бар азыр. Анан онун тукуму күнүгө жо наргысы өлө электе 19 тукум алам. Бир аптада көп эле болуп калат. Анан бизде мал нобат деген бар. Неберелерим бар. Анан нобатка балдарыма, неберелериме пиширип берем, кууруп берем. Анан күндө мектепке жөнөгөндө саар менен мектепке жөнөгөнгө кууруп берем. Анан кичине артканын анан базарга алып чыгып, бир лотогуну 200дөн сатып, кичине продукта өзүбүзгө керектүү нерселерди балдарыма алып түшүп, анан ону тамактандырам, бышырам. Анан дагы коло коңшулар сураса, аларга берем. Кичине анча детсадка берип жүрдүм, 5-10 сураганда, керек дегенде. Анан бир мероприятия бир нерселер болгондо
аларга берем бир 10-20. Şontu менен өзүбүздүн жашоо тиричилигибизге жакшы эле жардам болуп, жакшы эле пайдасын көрүп атабыз. Жакшы, азыр сиздин ошо тоокту алып багып баштаганыңызга канча убакыт болду? Уже 2-жыл. 2 жылдын ичинде сиздин тоогуңуз көбөйдү? Канча кылып көбөйтүп алдыңыз? Ал неме эмес да, тукумда. Көбөйө турган эмес да. Тукум бере турган. 11 эле тоок менен эле. Ошол 11 эле тоогуңуз менен эле сиз аны өзүңүз дагы кошумча дагы ошондой тоок сатып алып көбөйтпөдүңүзбү? Эми ачырабыз. Ол энди карыгылыкка моюн койгондон кийин анан ачат. Тукум мезгилде тукум берет экен. Бир күнүгө 11 тукум аласызбы ошондо? Жок, 9-10 тукум алам, бир мезгил 11 алам. Анан 9-10. Сиз буга чейин ошондо мисалы өзүңүздө тоогуңуз болгон да? Болгон. Анан сиз тоок карай алат бекен элеңиз же? Карай алат экенмин. Жок, сизди окутушту дейм да. Ошону айтып атпаймынбы, сиз туура эле багып жүргөн бекенсиз тоокту же? Энди биздин жайдары тооктор бул мана тукум бере турган бул бизге жардам болгон тооктой тукум бербейт да. Анан бизге эң көп тууса тооктор 10-12 та туулу анан чөжө басат. Чөжө басат, ол бир жылда чөжө зоройтуш үчүн көп эле 6 ай, 8 ай эле керек болот. Анан эч канча тукум ала албайсың да. Бул немеден көп тукум алат экенсиң, күндө эле тукум алат экенсиң. Мунун пайдасы ол жайдарга караганда бизге жакшыраак жардам болду. Жакшы. Ушундай эле тоок баккан эжебиз бизде Кызыл Бел айылынан келип отурат, Бул Сайрам эжеке экен, Сайрам эжеке. Сизде канча тоогуңуз бар? Анан сиз кантип баштадыңыз? Мен дагы эже айткандай болуп насип кылып алганбыз. Анан жакшы үйдө бала чака жейт. Анан тышкары анча-мынча сурагандарга беребиз. Анан сатып жемин алабыз. Анан була биздин тооктун жеми бергинде эле тооктордун жемидей арзан болбойт экен. 30 сомдон килограммын сатып алабыз. Жакшы. Азыр бизде линиябызда абонентибиз бар экен, ушуну кабыл алып койбойлубу? Кайра эле чалып көрсөңүз болот. Мына сиз айтсаңыз, сиз канча тоок алдыңыз эле? 15тен барыбыз эле 15. Сиз дагы тоогуңуз канчасын өлтүрбөй чоңойтуп алдыңыз? 13. Азыр 13 тоогуңуз бар. Саламатсызбы? Кайра эле чалып көрсөңүз болот. Демек, сиз ошону тукумду сатып атасызбы же болбосо айылда? Сатканда жемиге сатабыз да. Өзүнүн жемиге сатабыз. Жейбиз анча-мынча нелерге беребиз сураганга. Чоң рахмат. Анда аябай жакшы. Мындай демек сиз азыр эгер тоогуңуз көбөйүп 50-60 болуп калса дагы бакканга үйрөнүп калыпсыздар да азыр. Багышты билесиздер. Кантип ооруйт, кантип дарылайт, азаматсыздар. Негизи эле күнөс кана Баткен үчүн аябай жаңылык болду окшойт. Буга чейин коңшулас Өзбекстан, Тажикстандан эле бизге баягы өстүрүлгөн чөптөрдү алып келет, ошол көп чөптөрдү, помидор, бадырыңдарды алып келишет. Бирок азыркы мезгилде кубандырганы өзүбүздүн жергиликтүү айылда дагы, Баткенде дагы күнөсканалар ачылып атат экен. Мына ошондой күнөсканаларды иштетип жаткан бизде азыр эки эжекебиз отурат. Бул Кумур эжеке жана Сайрам эжеке. Мисилим эжеке, сиз айтып берсеңиз, кантип күнөскананы баштап калдыңыз, кантип туш болдуңуз? Күнөскана Фелфейжи тарабынан келген үй менен. Биздин айыл башчыбыз ушул эжелер ушундай көп семей алуу деп жакшылыктан өйдө болуштун пенсионерлердеги адамдарга берелик деп келген. Үйгө келип чогулушка өтсөңүз, ушинтип сиз жазып койдум. İşte аласызбы депти, анан иштеше элем көрөйүн деп анан чогулушка катыштык, чогулуштук. Ар айдын 15-inde окутат, окуун өтөбүз. Анан биринчи жылы ушу 2015-жылы берилген. Ошол жылы эле эктик помидорду. Эгип алып, анан 30 килограмм алдык биринчи алганда, экинчи алганда 50 килограмм алдык. Ушинтип кылса болот экен. Өзүбүз деле үйдө кылсак болот экен, бирок бизге шартка байланыштуу суу таңкыз болгондуктан баягы чайнектерибизге өзүбүздүн кыргызча кылып эле тамчылатпай эле чайнек менен эле куюп ошону бышырдык. Кийинки бышканында дагы көбүп 150 килограмм болуп ошентип көбүп ошо. Күнөсканыңыздын ичинде ал помидор кайсы айда бышты сиздики? Биздики июнь айында пишти. Июнь айында пишти. Эми жаңы жерде жаңылык болуп калат экен эми биринчи пишканы. Коңшуларга биринчи эле пишканда таркатып бердим. Анан кийинки пишкандарда ушундай пишип атат деп эми балдар бакчасы жакын эле оютка апарып бердик. Анан Баткенге алып чыгып сатканга болбоду.
Keyingi жылдарда ошонтип эле бышыра бердик, көбөйдү килограммы. Анан кийинки жылы дагы бадырыңды кошо баштадык, үйрөнүп алгандан кийин. Жакшы экен, мындай кылсак болот экен, мындай кылсак болот экен. Арасына болгарский тигип коюп аттык. Анан зелен тигип коюп аттык, ошолорду кошуп жеп. Эми жаңылык болуп, свежий шекарап кылып тамакка жакшы болот экен. Азыркычы өзүңүз мурда ошондой эгин эгет белеңиз, кантип жумуш? Өзүм талагы көп кылчу элем. Анан парникти дайым кылам. Пияз парник кылам, талагы биз пиязды көп эгебиз да. Анан тонналап пияз алабыз. Анан помидор, бадырың, ошо болгарский калампыр буларды өзүбүз кылып, базардан бир шутук сатып албайбыз да. Ошондо кылып жүргөнбүз мурда. Сатууга жетишип атасызбы азыркы ошол помидоруңузду мисалы? Азыр эми сатпадык, жаңа айткан эле коңшуларга берип эле жаңылык Аябай жакшы турбайбы сиздин коңшуларыңыз кандай? Hiç satmadım. 1 kilogram daha satkan jokмун. Анан балдар бакчасыга берип аттык, баткинге алып чыгып, баягы окуган балдарга берип аттык. Ошол теплицаны, күнөскананы иштетүүдө кандайдыр бир жаңыларды ушу долбоордун алкагында окутуулардан сиз өзгөчө эмнени үйрөндүңүз? Өзгөчө ошо теплицанын кандай жөндөмдүгүн үйрөндүм да. Мисалы биз айтабыз го, коңшу өзбек туугандарыбыз жакшы кылат тыйканчылыкты деп коебуз го. Биз деле жасасак болобу экен ошо? Кыргыз деле жасаса болот эми. Ошо бардыгын эле эл кылат, өзү кылган адамды кыла берсе болот. Демек азыр сиздин күнөсканыңызга учурда азыр эмнелер өсүп атат? Мен күнөсканыма помидор өндүрүп койдум, болгарский калампыр өндүрүп койдум. Өзүм чыгып тиге турган болуп турат. Аны көчөт кылып сатасыз? Көчөт кылып бирден. Ичине тигесиз, аябай жакшы. Ушундай эле күнөскана кылган кийинки эжекебиз бар бизде. Сиз дагы өзүңүздүн күнөсканаңыз жөнүндө айтып берсеңиз, аны сиз кантип иштеттиңиз, кантип ал күнөскананы курдуңуздар? Сайрам эжеке? Комуру эжекебиз, бул Кызыл Бел айылында экен. Кызыл Бел айылынан бизде ушу биринчи эшиттип, чогулуш эшиткенде барып катышып чогулушка барып, анан ушундай неме бар экен деп, демек карыяларга жардам берүү, пенсионерлерге дегенде анан барып бизде ошого катышып бир немени алдык, бизде теплицаны алып, анан ошого бизде кызыгып иш баштадык. Немелерин салып, керектүү тага немелерин салып, экинчи жыл болуп, эми 3-чү жыл болуп атат иштеткенибизге. Анан биринчи жылы эккенибизде аябай эле кызыгып, таза жакшы иштеп неме кылдык. Помидорун эктик. Биздин помидору биз убакыт эле эккен элек, биздики майда эле пышты. Бадырындарыбыз пышты, бардыгыны коңшуларга берип өзүбүз жеп. Эми кыскасы биз 3 жылдан бери базарда бир нерсе сатып албайбыз да. Фруктовый бир нерсе сатып албайбыз, өзүбүз деме кылып жейбиз. Анан кышта иштетпей шартыбыз туура келбейт. Биз жазга бир апрелде таштайбыз да. Азыр ана помидору, немен бадырын, уруктарды, болгарский уруктарды таштап койгонбуз. Сиз сатып көрдүңүзбү помидор бадырын? Эмнеге базарга алып чыккан жоксуз, майда пышкан болсо? Биз сатканыбыз жок, өзүбүз жеп эле, анан мен баарын эле жеп коюп атасыз. Битта теплицадан эми өзүбүз кошуналарга бердик. Анда неберелериңиз жыргап атат турбайбы, майда помидор бадырын? Неберелерим бар, ошолор деме кылабыз. Азырынча. Бирок чоңойтобуз деген ниетибиз бар кейін. Жакшы экен, болот экен. Таладагы пышканча жетишип турат экен. Мисалы ошондо көбүнчө канча адам иштесе болот ошо күнөсканада? Өзүңүз эле жетишип атасызбы? Буга чейин бир адам иштесе болот экен. Даярлап бергенден кийин деле жерди чукулап, көмүк-көңдөрүн салгандан кийин бир адам эле болот турган. Мисалы көбүнчө мына азыр бүт эле пенсиядан кийинки айымдар отурасыздар да, анан кийин пенсиядан кийин өзү негизи эле небере багып эле үйдө отурат дейт да. Бизде отура бербек экен эми үйдө небере багып депчи. Анан неберени ким багып атат сиздер? Тоок багып атсаңыздар. Күнөскананы эми карап атабыз. Неберелериңиз жогунчук болот экен да, али отура берсең каның уюйт. Ден соолукка дагы пайда кылган турбайбы? Бардыгын эле кошо алып кеттик да, менен келиним менен балам Москвада эле да, мен жана 3 кыз неберемди карап, олорду мектепке жөнөтүп, дагы ошолорго жетишсе алдым да, жетишсе болот экен да. Жакшы. Абонентибизден суроо кабыл алып көрөлүчү. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Угуп атабыз, кандай сурооңуз бар? Алло. Мен Аскарбек, сизди суроо берейин дедим эле эжелерге. Бериңиз Аскарбек, сизди угуп атабыз. Эми бул эжелерге суроом мондай. Бул тоокту жана баягы күнөсканаларды ачып иштетип атабыз дейт. Эми буга чейин алардын жашоосу кандай болду эле? Эми ушуларды ачкандан кийин алардын баягы жашоо шарты бир аз оңолдубу
же дагы түйшүктөр көбөйүп анда ого бетер дагы түйшүктүү болуп калдыбы деген ой келип атат. Анткени баягы тоокторду дагы багуунун өзүнүн жолдору бар. Буларды кантип карап атат, ал тооктарды кандай караш керек, үй тооктарына караганда бөлөкчө. Анан күнөсканаларда көбүн эсе эмнелерди өстүрүшөт? Мына ошолор тууралуу айтып берсиңиз. Рахмат Аскарбек, жоон салам радиосына. Суроо түшүнүктүү болдубу? Биринчи тоок баккан эжекелер чын эле баягы айылдарыңыздардан калып кетпей атасызбы тоок багам деп? Жок, айылдан калбадык. Мурунку жашообуз энди ана балдар мектепке жөнөгөндө курук эле мисалы үчүн энди нан менен чакар бир май сай болсо, бул тоок бакканыбызда кичине кууруп берип, балдар бемалал тамактанып анан мектепке кете турган болуп калды биздин шартыбызга жараша. Анан кийин ошо неме балдарга, неберелерге кеңири бере турган болдук да. Мурун абиттен анча иче турган болсок, да тукум кууруп бере турган болуп калдык. Сиздердикиде конокко барсак дагы тез эле нары бери тукум кууруп берсе, тукум кууруп бере турган болуп калдык. Анан пышырып эле бер бизге десе, балдарга пышырып бере турган болдук. Биз мурун энди мурунга салыштырмалуу бизге кыйла эле пайдасы чоң болду да. Кыйла жашообуз анан жеңил болуп калды да немеге, балдар үчүн, неберелер үчүн. Сиз айтып берсеңиз тоок бакканда сизде кандай өзгөрүү болду? Бизде дагы ошол тоок болгондон кийин жашоого жардам экен да. Жашоого жардам, балдар жейт. Анан кеңир бир жага көтөрөбүз, эже айткандай конок келсе кууруп беребиз. Баягы мисалы бизде кыргыздарда той топо деп коет, ооз ачар деп коет. Ошондо деле мисалы дасторкондун ордуна бир табак жумуртка алып барып атасызбы? Аябай сонун болсо керек бул да. Жумуртканы кошуп ошолорго чакчак дегендей салла деген. Жумуртка кошо турган нерселерди пышырып барабыз да. Оңой сатып албай, кеңир. Бирок ошо конфет сатып алгандан көрө мен сиздерге айтып коеюн деп атам. Бир табак жумуртка мисалы мен эгерде той кылсам бир табак тукум алып келсеңиз мага аябай жагат деп. Күнөскананы өстүргөндөргө дагы суроо берди жана. Ошондой базардан сатып албайбыз. Жакшы эле ошол экен. Анан талаадагы пышкыча ошого жоонобуз. Коңшуларым үйрөнүп калды. Пышканда берсе экен, бергенибизде дагы сүйүнөттөр. Анан коңшу экен деп эле сатканга туура келбейт экен. Коңшу керек экен да. Демек айылда жанагы илгерки мээр акыбет кылышынага алып бер деген бар турбайбы? Чейин берип турабыз. Аябай жакшы. Өзүбүз апарып беребиз. Биринчи пышканда өзүбүз апарып берип. Кичине дагы помидорун пиштиби дегенде дагы табакка салып беребиз. 1 килограмм сатпадык. Медреселерге ошо балдар бакчасына берип аттык. Демек аны мындан арыгы мисалы ошол алган баштап берген ошо кичинекей болсо дагы өзүңүздөрдөгү ошол ишти азыр улантып чоңойтуш деген оюңуздар барбы? Кимде кандай план бар? Бар максат. Мисалы сиз кантип эмне кылайын деп атасыз? Ошо 5 метрлик теплица экен, ошого бир өзүм иштеп атам. Мисалы үчүн үйүмдө кызым жок, келин жок, пенсионер. Ошого жетишип, балдарым Москвада. Неберелерим бирин садикке жөнөтөм, бирин мектепке жөнөтөм. Мен кызыгым ошону карайм да мына күн ылгандан кийин. Мындай үйдө отургум келбейт. Ошону кылсам деп өзүңдүн өзүң умтулуп турасың да. Жаз келсе деп пиширсам деп үмүт менен жашайбыз. Тириликтин өзгөргөнү ошол жакшы. Чоң рахмат. Кумур эже, сизчи, сизде кандай пландарыңыз бар? Сиз айтып атасыз мына майда сиз пышырып үлгүрүпсүз да, башкаларга айырмалуу. Чеккен жылы майда неме кылдым. Азыр сиздин эмне азыр кызыкпай калды? Жок, азыр эми кызыгабыз, жана секин күн ылгандан кийин неме кылып атабыз да. Онда эле сукман эле неме кылып алган элек да. Кызыгып биринчи азыр эле эгип неме кылып атабыз. Жылдыгы айттым, биз азыр ушу топурактарын өзгөртүп турасыздарбы аны? Салып, жыл сайын өзгөртүп эле көң немелер жылга салып карайт. Окутуулардан өзгөчө эмнени үйрөндүңүздөр? Ошол бир эле теплица эмес, ошону мисалы сиздер окуудан дагы эмнени үйрөндүңүздөр багбанчылык боюнча? Багбанчылык боюнча энди жер иштетүү боюнча. Жер иштетүү боюнча бизде жерибиз көп. Жерге биз теплицадан башка эми өзүбүздүн жерибиз эми көп да, ошолорго иштеп неме кылабыз. Анан негизи биз ушу огородубузду бардыгын неме кылып 15 соток болсо ошону теплицага айлантырабыз деген бир немебиз бар энди. Демек эми сизге теплицада эле бар эле коргонуңузду теплица кылып коеюн деген. Неме кылабыз деген ниетибиз бар. Жакшы. Чоң рахмат. Мына азыр сиздер айтасыз, жайдар тоогуңузду дагы өстүрүп атасызбы? Анысы ал эшикте жүрөт, а беркини тоокканасында карайсыз. Алардын экөөнү өзгөчө мамиле кылыш керек болобу? Эки башкабы? Эки башка да наргыларды кое берсең жөн жүрө берет. Жайдар тоокту кое берсең жөн өзүчө жүрө берет. Буларды ончо-мунча эшикке чыгара турган болсоң оттошту билбейт.
Анан кийин мындай тутайын десең качышты билбейт. Анан тура берет, биртке чыгарасын, анан кайра да тутуп эле киргизип коесуң. Ону ар жайдар тутуш кыйын. Чоң рахмат. Анда аябай сонун ийгиликтериңиз бар экен. Мен ойлойм бизди угаткан жалпы айылдагы сиздер тең дайымдар, ушул пенсия курактагы аталар дагы ушундай өзүнө кичинекей болсо да үйгө коросуна жумуш кылып алса, бул сизге сиздер айтып аткандай ден соолукка пайдалуу экен. Жана дагы ошол неберелериңиздерди экологиялык жактан таза өзүңүз даярдаган продукциялар менен демек тамактандырууга мүмкүнчүлүк түзүлүптүр. Чоң рахмат. Мына майрамыңыздар менен жаздын келиши менен азыр мен сиздерди келгенде жөн эле жөнөткүм келбей атат. Баягы биздин анткени биздин айылдагы айымдар ааламга жол айылдан башталат дегенде биздин айымдар баягындай көп кырдуу таланттуу. Мен сиздерден көрүп турам, ырдап берейин деп тургандар отурат деп эле. Ошол түз эфирден пайдаланып бизди угаткан ошо өзүңүздөрдүн замандаштарыңыздарга, уул кыздарыңыздарга жакшы ырларыңыздардан болсо, жакшы баягындай нүгүт насаат сөздөрүңүздөрдөн болсо ырдап айтып берсеңиздер болот. Анан баягы эски ырлардан билгениңиздерден дагы Кумур эже эстеп туруңуз сиз. Сиз эстеп туруңуз, сиз жанагы немелерден мисалы сүйүү каттары жазылышы мүмкүн. Ошолор жакшы эстеп туруңуз. Азыр болсо бизге ошол Жаңы Жер айылынан келген эжекелер ырдап беришет. Кайсыны ырдап беребиз? Сүйүү ырлардан ырдап бериңиздер. Эми жаштыкта ырдап жүргөн же сиздерге мисалы кат жазышат эле кичинеңиз, мисалы акбардык смс аркылуу болуп атпайбы? Катты ачпайды деп эле таштап жүргөнбүз. Аны жерде кайтта калдырлар. Остурлар чечилбей кеткен. Чечилбей бойдон каттын ичинде дебелеген бойдон калып кетти. Бир севип калган. Бир севип Биз калган. арканга байланган бойдон эле жашап бактылуу келе жатабыз. Мурда байлап койду. Ошол мезгилдеги бир ооз сөзүн Кумур эже сиз эстедиңизби? Кайсыларды эмес? Элдик ырлардан Каалаган, албетте, өзүңүздөрдүн. Uzun yol bastık ekölüp, Ulunda baktık böpülüp, Urmatın körür beken biz, Ulumdun ulun jetelip, Urmatın körür beken biz ay, Ulumdun ulun jetelip. Kıyla yol bastık ekölüp, Kızında baktık böpülüp, Kızmatın körür bekelmez, Kızımdın kızın jetelip, Kızmatın körür beken biz ay, Kızımdın kızın jetelip. Abali. Yaşıldan oydursam, Oğlumdan öğünü toltursam, Oğlumdan oğlunu kötürüp, Men çoğ ele bolup jursem de, Oğlumdan oğlunu kötürüp ay, Men çoğ ele bolup tursam. Kızıldan oymu oydursam, Kızımdan öğün toltursam, Kızımdan kızanı jetelep, Men tayini bolup jursem de, Kızımdan kızanı jetelep ay, Men tayini bolup tursam. Bravo. Azamatsız. Бул бизде сонун аябай сонун ырдап бердиңиз. Азаматсыз. Кийинки эжекебиз да даяр болуп калды окшойт, Жаңы Жер айылынан тоок баккан эжекебиз бир эле тоок багып эмес, аябай жакшы ырдашты да билет экен. Күннөн күнгө келе жатат карылык,
Karılıktı kütken jokmun zarıgıp Atağana toyduğuday bolsoçu Jürüp öйтпелем жап-жаш бойдон katkırıp Kelse kelsin karılıktın belgisi Kartaydık dep kaygırbağın kurbular Irırdaşıp köngül açıp jürübey büyey Men el emes menden deli ulular Irırdaşıp köngül açıp jürübey büyey Men el emes menden deli ulular Азаматсыз кол чабуулар. Баягы айтат, жаштык баарына эле береткен, ал эми карылык бул тандалгандарга гана берилет дейт. Андыктан бар болуңуздар дайыма жана айтып атпайсызбы баягы сиздердин мезгилинде сүйүү каттары кандай келет эле? Айтып бербейсизби? Сизге келгенби? Ошо эсиңизде сүйүү каттары. Açpay koygun bizde. Açtım da tepsirde işleyen. Açkanга korkosun. Açılbastan beklet ketken de. Kimge seni boluşturat bayağını kalaysın mı kalavaysın mı? Каттар дебелен Kanka böyle kullan dedim bacağına. Aşağı boydan Ol mezgildeki baldardağın men onu albayım deyelbeyt, kızlardağın tüybeyim deyelbeyt. жерделе калып кеттир да ал каттар. Deyeleriyle kalk ketken dep senci de. Çok rahmat. Кумур эжеке, сиздин дагы ырыңыз даяр болуп калды же сиз кандай? Үгүт насаат өзүңүздүн балким баягы кызды узатып атканда айта турган жар бар, мисалы ошолордон айтып берсеңиз болот да. Мен ушундай нерселердичи кызыгып неме кылган эмесмин да билбейм. Сизде аябай эле көп. Өзбекче окугам да, кыргызча. Өзбекче деле болор, яр айтып берсеңиз болор эле. Сизди көчүргөндө кантип ырдап көчүрүшкөн? Sen ayta verin. Бана сиңдим айта берсин. Жақын тұр. Менде негизи эле талантым жок, ырдай албайм. Мен ойлойм, сизди баягы ушунчалык үйдөгү жумушту бардыгын аткарган адам көп тараптуу болот. Жана эже айткандай, тилиңи бар болсо керек, сиз балким эмне өзгөчө айтып бере аласыз. Азыркы замандан, мисалы, сиздердин мезгилдеги башкача эмнелер менен бөлүшө аласыз? Эми биздин мезгилде мисалы үчүн ата энени укканбыз, ата эне менен айтканды кылып, ата эне менен жакшы сүйлөшкөнбүз. Азыркылардын айырмасы телефон, интернет, Instagram ошолор да эми. Сиздер дагы телефон колдоносуздарбы? Баягы WhatsApp. Жок. Биз мындай эле телефондон жакшысыңбы, амансыңбы болду башка. Сиз баягы WhatsApp'тан SMS жөнөтүп колдоно аласызбы? Ошондой колдондуңуздарбы? Неге? Жөнде сүйлөшүп, жөнде звонок салабыз, бирөөгө беребиз, ошол эле. Жакшы. Телефон негизи эле телефондун ролу кандай сизде? Жакшы эмне? Жакшылык жак. Көбүнчө ошондой. Чоң рахмат. Мына ушундай биздин көп сыкырдуу айымдар менен сонун өзгөчө сиздер менен канча эфир болсо дагы аз, анткени сиздерден кызыктуу темаларды козгосо болот. Даттар алыс кетти окшойт. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, азыр ар бириңиздерге эркен микрофон, өзүңүздөрдүн каалаган каалоо тилектериңиздер, пикириңиздерди угармандарга, бизди угуп жаткан уул кыздарыңыздар бар, ушул өзүңүздөргө замандаш пенсия курактагы айымдар, мырзалар бар, аларга болгон оюңуздарды, каалоо тилектериңиздерди ар бириңиздер өзүңүздөр айтып кетсеңиздер болот. Баштасаңыз, Мислим эже. Биринчиден Кыргызстандык бардык аялдарды жаз майрам менен куттуктайм. Ошондой эле бардык айымдар, бардык эле мырзалар ден соолукта болушсун, үй бүлөлөр менен тынч болсун. Жалпы эле Кыргызстаныбыз тынч болсун, тынчтыкты каалайм мен. Рахмат. Мен дагы ушу эженин сөзүгө кошулам. Кыргызстаныбыз тынч болсун. Өтүп кеткен 8 март аялдардын майрамы менен куттуктаймын. Бардык Кыргызстан аялдарыны, анан үй бүлөдө кошо бала чаканы баккан, келе жаткан Ноорuz майрамыңыздар менен бардыгы энелердин, бардыгы мырзалардын, кыскасы Кыргызстан ичинде жашап жаткан бардык элдерге бизден сонун ырды айтып экенсиздер бирок. Рахмат. Кумур эже, сиздин ушу ичиңизде жаткан бир өзбекче ырдан таштабадыңыз да эже. Сиз өзүңүзгө каалаган
Мен бүт мен жалпы элге, жалпы Кыргызстан аялдарга кааларым энди. Биз мусулмандардын ар бир күнү, ар бир көзүрүм, ар бир минутубуз майрамда биз үчүнчү. Аллахым бизге бейиш жана бейишке жакын кылуучу сөз жана амалдарды насип кылсын. Аллахым бизге тозок жана тозокко жакын кылуучу сөз жана амалдардан алыс кылсын. Аллахым биз билген жана билбеген жакшылыктарды баардыгын бизге насип кылсын. Аллахым биз билген жана билбеген жамандыктардан бизди баардыгыбызды алыс кылсын. Аллахым бизге намазсыз, зикирсиз, Курансыз өткөн ар бир күндөрүбүздү Аллахым кечирип, баардыгыбыз Аллахым өзүнүн бейиштен бизге насип кылсын. Бейиште ушундай чогуу болоюк. Рахмат айтканыңыз келсин. Микрофон сизде. Биринчиден ошо Салам радиосунда иштеген кызматкерлерге чоң ыраазычылыгымды билдирем. Анан жалпы эле кыргыз элиме тынчылык, ден соолук, имандуулук каалайм. Рахмат сиздерге анда, ардактуу апалар, дайыма бар болуңуздар. Мына бүгүнкүдөй энергиялуу, бүгүнкүдөй позитивдүү, дайыма жаш жана ар бир үйдүн жылуулугун сактаган бул албетте сиздер бар болуңуздар. Эч качан карыбаңыздар. Бүгүн жапжаш эле ойдон турасыздар. Кийинки эфирде дагы мына ушундай жайдары сиздер менен жолугушалы. Чоң рахмат, бизге мына ушундай кызыктуу, пайдалуу маяк куруп бергенден кийин мен ойлойм, сиздердин маегиңиздерден кийин ар бир айылда жашап жаткан сиздердин тең туштарыңыздар, курдаштарыңыздар ушуну жасасам болот экен деген идея пайда болсо керек. Ийгилик сиздерге. Ушул чакан бизнесиңиздер өнүгүп, базарга дагы алып чыгууга үлгүрүңүздөр, коңшуналарга эле бере бербей дегенде. Ардактуу радио көрөрмандар, сиздер кезектеги ачык микрофон программасын уктуңуздар. Студияда сиздер менен мен Улук Памирова жана бизде бүгүн өтө кызыктуу коноктор болушту. Бизде өз ара жардам топторунан келген, айылдан келген, Жаңы Жер айылынан келген Тоок Баккан Эркебаева Эминса эжеке, Күнөскана иштеткен Сабирова Мисилим эжеке, Кызыл Бел айылынан Күнөскана эси Балтабаева Кумур эжеке жана ошол эле Кызыл Бел айылынан Тоок Баккан Ирматова Сайрам эжекелер конокто болду. Бизге келгениңиздерге чоң рахмат. Салам радиосунан алыстабаңыздар.